Коронавируска каршы эмдөөнүн алгачкы этабы башталар замат элде вакцинанын курамы тууралуу түрдүү күмөн ойлор жаралган. Көпчүлүк вакцина адам өмүрүнө кооптуу деп аны алуудан баш тартышууда. Буга байланыштуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары баштаган топ Ошко келди. Алар Ош, Жалал Абад жана Баткен облусундагы дарыгерлерди чогултуп, күмөн жараткан суроолорго жооп беришти. Күнүмгө жанагы ПЦР анализдерди 3,5–5,000дан 5,000ге чейин жасалат да. Ошонун ичинен буга чейин мисалы бир ай мурун где-то бир жалпылаганда пневмония экөнү клиника эпидемиологиялык тастыкталган коронавирус жана лаборатордук тастыкталган коронавирус 20–30 кишини түзүп атса бир суткада, бир айдан бери ошол көбөйүп баратат, 100–150гө чейин чыгып атат да күнүмгү ооругандардын саны. Локдаун деп коет го, жалпы баарын жаап деп андай чаралар көрүлгөн жок. Учурда Ош шаарында абал туруктуу, бирок мындай маалымат менен Ошто коронавирус жоголду дегенди түшүндүрбөйт. Жарандар санитардык нормаларды так сактоого тийиш. Эпидемиологиялык абал өтө туруктуу эле болду. Бирок мына ушу апрель айынан баштап кайра көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан азыр биздин баардык болгон күчтөрүбүз ушу 3-чү толкунду алдын алуу боюнча иш-чараларга кетип атат. Анан 3-чү толкун башталып калса биз эмне кылабыз, кайсы жерлерди ачабыз? Бул биринчиден койкалар даярдалган керебеттер. Если адамдын саны, ооруган адамдардын саны көбөйүп кетсе, биз кайсы жерлерди ачабыз? Ошол мекемелерде да уже керебеттер коюлуп даярдалган. Ош шаарында учурда 24 бейтап дарыланып жатат. Анын ичинен 3 жаран коронавирус илдети менен жатса, калганы пневмония оорусу менен дарыланууда. Вирус жугуза алгандар булар көбүнчө чет жактан келген мигранттардан чыгууда. COVID-19 илдети менен ооругандар көбүрөөк, бирок анча деле чоң рост бербей атат. Азыркы учурда биздин мына балдар жугуштуу ооруканасында 3 жаран жатат. Лабораториялык тастыкталган түрлөрү менен. Ал эми жалпы баягы вирусный пневмония деп, внебольничный пневмония деп атсак, анда общий 24 адам жатат. Бул COVID-19 илдети менен лабораториялык тастыкталган түрү менен келген жарандар, бул биздин Кыргызстандын ичинен чыккан эмес, Москва шаарынан учуп келген жарандарыбыздан чыгып атат. Эске салсак, Бишкек шаарында жана Чүй облусунда абал курч. Бүгүндөн тарта Бишкек шаарындагы балдар аянтчаларынын иштөөсүнө чектөө коюлган. Аны менен катар 6-чы, 7-чи, 8-чи класстын окуучулары онлайн окууга өткөн. Айымкан Исралгызы, Азан Бузирков, Ынтымак.